Саламатсыздарбы замандаштар жана биздин көрөрмандарыбыз, жалпыңыздар менен кайрадан дал ушул уктуруудабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүн биз убада кылгандай эле вакцина жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Акыркы 2 жыл, 3 жыл аралыгы бул кыргыз эли үчүн, жалпы дүйнө үчүн чоң бир апаат болбодубу? Эпидемиологиялык кырдаалоор, карантинде отурдук, маска кийдик, кайтор толтура. Эми азыр вакцина алып жатабыз. Чындыгында вакцина алыш керекпи? Алса эмне үчүн? Же албаш керекпи? Эмне үчүн? Бул уктуруудан кийин мен ар бир көрөрманыбыз өзүнө конкреттүү түрдө бир жыйынтыкча натыйжа чыгарат деп ишенем. Келиңиздер, анда бүгүн биз төрөбүздөгү коногубуз менен таанышып, эжекебиздин маегин жана оюн угалы. Саламатсызбы, Гүлсан эже? Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин төрөбүздө терапевт, натуропат Папаева Гүлсана Жунусовна. Саламатсыз, кандай жетип алдыңыз? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Гүлсан эже, ушул вакцина тууралуу сиздин оюңузду абдан уккум келди. Негизи эле кандай карайсыз? Вакцина эмне үчүн алынышы керек? Эмне үчүн сайылат? Эмне үчүн буга чейин алып келе жатабыз? Ошол тууралуу жалпысынан эми вакцина жөнүндө айтып берсеңиз. Кичинекей балдар төрөлгөндөн эле биз вакцина алгыла деген мед дарыгерлердин, медперсоналдын үндөрүн угуп келебиз. Негизи вакцина жөнүндө айтып берсеңиз, эмне үчүн сайылат бул? Вакцина деген сөз бул бизди коргой турган препарат болуп саналат да. Демек, кандайдыр бир оору күчөп кеткенде, адамдардын баарына жугуп, ошол оорудан тегиз адамдын баары ооруп кала турган оору боло турган болсо, демек ошого вакцина ойлоп табышкан да илгертен эле. Бизге бул деген нерсе биздин коргогуч деп, бизге киргизилген коргогуч деген нерсе деп түшүнсө болот да. Эми вакцинаны мындай бир мисалы бир оору эпидемия, пандемия болуп кетти, ошол оору ошол мамлекетте жайылып кетти. Ошонун өлгөн түрүн же чала өлгөн түрүн алат дагы ушундай препарат жасайт. Суюктук жасап, анан адамга киргизип коет. Анан адамдын организми эми ал чала өлүк да, өлгөн түрүн анан чала өлүк ошол микроб болобу, вирус болобу ошолор киргизди. Демек организм бизге бир чужой нерсе кирди, давайте биз ошону жок кылайлы деп организм баягы эле биздин лимфа бездерибиз, баягы эле биздин лимфа системабыз күрөшө баштайт. Лимфоциттер, лейкоциттер чыгып, ошо өлүк түрүн дагы, чала өлүк түрүн дагы жок кылып берип, организм күчтөнө баштайт да. Мына ошондой кылып, оорунун өзүн эмес, көрдүңүзбү, тирүү вирусту эмес, чала өлгөн түрүн жана өлүк түрүн киргизип койду бизге. Организм ошо менен күрөшүп, ал өзүн өзү коргоп алды дагы. Кийин ошол тирүү түрү киргенде организм бул мага баягындай кирди эле, муну мен тааныймын, муну мен бир пас эле өлтүрүп коем дегендей кылып, чтобы кийинкиге жакшы адамдын организми катуу туруштук берсин деп вакцина сайылат да. Эми мындай вакцина деген атам замандан бери эле келет. Полиомиелит деген ооруга, дифтерия, толтура ооруларга, мына ушул эле гриппке ойлоп табышты, вирусный гепатит деген ооруга ойлоп табышты. Эми ошонун ичинен азыр ушул ковидке да ойлоп табышты. Эми чындыгында вакцинаны коюш үчүн көп убакыт керек. Мен да ушул жөнүндө сурайын деп атам. Азыр мисалы сиз айткандай, бала төрөлгөндө эле БЦЖдан баштап жыл сайын сасык тумоонун ар кандай түрүн алып келет эмеспизби? Жалпы жонунан азыр массалык түрдө эмдөө башталды. Мисалы COVID-19 деп өзү айтылгандай эле 2019 оору жалпы массаны каптады. 2 жыл өттү, 2 жылда биз массалык түрдө эмдөө ала баштадык да. Жалпысынан ушул вакцина башталган, оору башталгандан канча жылга чейин кандай сыноолорду өтүш керек, кандай этаптарды өтүш керек, кайсы учурда ал жалпы массага таралышы керек? Мага ушул кызык болуп атат да. Вакцинаны даярдоо 1-2 жыл өтө эле аз. Муну деген 5 жылда, 10 жылда, 20 жылда, 30 жылдап гана вакцинаны ойлоп тапкан мезгилдери бар. Демек, вакцина жасаш үчүн көбүрөөк убакыт керек биринчиденчи. Анан экинчиден эми вакцинаны алуу албоо бул ар бир организмге зависить этет да. Мен эми как практик катары көбүнчө мен мынтип айтам да, сиз өзүңүз келиңиз текшерилиңиз дейм да, текшерилиңиз. Сиздин өпкөңүздө фиброз жокпу мисалы да, эми сиздин өпкөңүздө пневмония жокпу, сиздин гастритиңиз жокпу, сиздин бөйрөгүңүз жакшы иштейби, сиздин көзүңүз жакшы иштейби, сизде аллергия жокпу? Мына ушул ооруларды сиз
мүмкүн ал адам ошол оору боюнча немеде турар, учетто турар, диспансердик учетто турар. Мына ушуларга карап туруп анан кийин алыңыз деп айтар элем да. Эгерде сиз ошол мезгилде курч ооруп аткан, эми острый период, хронический период деп коет. Острый период мезгилде сиз ооруп аткан болсоңуз, анда ал мезгилде алганга туура келбейт. Аны албай туруш керек. Хронический оорулардан дагы ошол вакцинаны албай турган учурлар болот. Демек, ар бир адам өзүнүн ден соолугун барып, ошо участковый терапевт болобу, участковый хирургка болобу, өзүнүн ошо участкалык врачына барып текшерип туруп гана алууга албоого ошол жактан уруксат алыш керек. Мага дагы кызык болгону, мисалы көпчүлүк айтып атпайбы, мисалы Bloomberg'тен сурамжылоосуна таянып туруп айтайын. Мурунку COVID-19, COVID-20 деп коелу, былтыркы ковидке же ковидтин түрлөрүнө быйылкы биз алып жаткан вакцина туура келбейт дешет да. Бул мисалы 2019-2020 жылдагы ковид быйылкы жылдан айырмасы бар. Быйыл жаңы штамдары чыгып атат. Бирок вакцина ошого жараша өзгөрүп атабы анда? Ушул мындай да, вакцина биринчи эми ковид боюнча айта турган болсок, демек ковидтин 2019, бул ковид деген 1965-жылы табылган оору. Андан кийин ушул спад болуп, мындай эч кандай жайылбастан ушул мына 2019 гана жайылып кеткен үчүн COVID-19га вакцина ойлоп табышты. Бирок мына ошол вирус ар бир жолу, ар бир келгенде өзгөрүп келет да. Мисалы, мага бир ученойден сүйлөгөн жакты да, мисалы 2019дагы ковид бул кыз деп айта турган болсок, 2021де ковид бул чоң эне деп айтабыз дегендей. Демек, бул өзгөрүп келди да. 2020дагы мүмкүн анын апасы, чынбы? Кызы, апасы чоң энеси. Демек, үчөө үч түрдүү орган, үч түрдүү адам. Демек, ковидтин вирусу дагы өзгөрүп келди да. Ошон үчүн 2019дагы вакцинаны биз азыр алдырып атабыз. Эми бул боюнча дагы эле ошол айтар элем, ден соолукка карап туруп алуу, албоо бул ар бир врачтан барып, ошо текшерүүдөн өткөндөн кийин алса болот да. Анан эми 2021деги вакцинаны пока биринчи деп мен өзүм лично как практикатор айта албайм эчтеке. Мисалы, азыр Эта деген штам чыгып атат, Казакстанда катталды. Бирок биз алып аткан вакцина 2019га. Анан мага да кызык болду, жакынкы араларда Америка Кошмо Штаттарында бир штатта толугу менен вакцинация жок кылышпадыбы? Эмне себептен деген суроо жаралат да. Эгерде биз 2019га каршы алып атсак, бирок бул оору жыл сайын мутация болуп атса кандай деп. Анан сиздин жеке оюңузду уккум келип атат. Бир учурда бул грипп же сасык тумоо деген сөздүн ордун ковид деген сөз ээлеп калат деп атпайбызбы? Мисалы, баары эле адамдар сасык тумоого каршы вакцина албайт. Менин билишимче, мен тааныган адамдардын арасында бир 100%дан 10 эле пайызы албаса, 90% албайт да. Биз үчүн бул нормалдуу нерсе. Ооругат, сезондук грипп, сезондук сасык тумоо, кайра жакшы болуп кетебиз деп. Ковид деле ушундай нерсеге айланып калышы мүмкүн да. Мен бир интервьюмда мынтип айттым эле да, тыйындын эки жагы бар депчи. Демек, биринчи жагында биз вакцинаны куюп атабыз, экинчи жагы биз вакцинаны куюп, ошо биз багы лейкоциттерди, лимфоциттерди, биздин коргогучтарыбызды ойготуп күчтөндүрүп атпайбызбы? Вакцинаны куюп койгондон ал күчтөнүп калды. Экинчи жагы адамдын өзүнүн өзү дагы ошол биз аларды киргизбесек дагы адам любой эле жаңы бизге кирген кандайдыр бир микроорганизм кирген болсо, биздин антителолор иштей баштайт да. Бул тыйындын экинчи жагы, көрдүңүзбү? Демек, биз как грипп катары бул кийинчерээк көбөйүп калабы деп албетте азыр алдын ала айтуу кыйын, бирок биз өзүбүздүн антителобузду чыгарганга аракет кылышыбыз керек да. Ал оору күчөйбү, ал оору күчөбөйбү, мүмкүн бирөө аны тоготуп, мүмкүн аны тоготпой калат, ковид чынбы? Биз баардык учурда биз өзүбүздүн антителону чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Антитело эмнеге байланыштуу? Лимфа бездерге байланыштуу. Демек, иммунитетибиз биздин бир гана лимфага байланыштуу. Демек, биз өзүбүздүн лимфа системабызды, лимфа бездерибизди жакшы иштете берсек, биз баардык оорудан чыгып кеткенге аракет кылабыз. Чоң рахмат сизге. Замандаштар, биздин саатыбыз соңку мүнөттөргө келип калды. Кийинки видеодо ушул уктурууну улантабыз. COVID-19га каршы вакцина алыш керекпи же албаш керекпи?
албетте ар бир угарманыбыздын ою биз үчүн абдан маанилүү. Ылдый жакка комментарийге өзүңүздүн оюңузду калтырып коюңуз. Кайрадан амандашканча.